баштап коебуз ушуга. Ana matematikada окуп берчи, аны Алмазбеков эмне экен? Сутканын жарымы күн дейт. Бул логикалык суроо экен, мынакей. Сутканын жарымы күн, жарымы эмне? Bir günde 24 айтпайбыз, отурабыз. Математикада өзү жооп берет. Bir günde 24 saat бар. Анын 12 saаты күн экен, 12 saаты түн. Азамат, бул эмне сүрөтү? Күн. Тура. Эжере эмне ясады? Ана эжене өзүң окуп бересиңби? Окуп бересиңби? Бул жерде кайсы сөз окуу куралдарына кирбейт дейт. Караңызчы балдар. Бул жерде кайсы сөз окуу куралдарына кирбейт дейт. Азыр мен окуп берем. А желим, Б деп, В калем, Г алма дейт. Алма. Эмне үчүн алма деп ойлойсуңар? Эмне кылабыз алманы биз? Бул эмне сүрөтү? Алма экен. Ушу алма деген сөздү эми балдар канча тамга, канча тыгыш экенин айтып, сөздү талдап, анан сүйлөм түзүп беребиз, мурунга бөлүп. Анан ким түзүп берет мага? Такайын. Сүйлөм деген эмне болот? Азаматка. Эми кызы, ушул алмага ким сүйлөм түзүп берет мага? Аяна. Ооба, эми сүйлөм түзүп берчи мага. Алма жөнүндө эмне билесиң? Кандай кызыктуу маалыматтарды билесиң? Ана, Азамат Раяна. Окуп турабыз. Азамат, алма таттуу болот дейт. Туурабы? Сеники айли. Жазында алмалар өсүп баштайт, Азаматка. Мына мен жана үйрөтөмүн. Biz bu sabahlarda, ötken sabahlarda ötkönümüzde karagınca videogu lampalar, lampochkalar deydi. Lampochkalar videogu көрөбүзбү? Телевизор жана муздаткыч иштеш үчүн бизге эмне керек дейт. Азыр мен силерге окуп берем. Анан А варианты, Б варианты, В варианты деп айтып бересиңер. А варианты суу жана кум дейт. Б варианты электр тогу дейт. В варианты таза аба дейт. Эми электр тогу, ооба, бул мен жана жөнө салсам, бул темалар менен биз таанышканбыз, Азаматчылар. Андан биз балдар кийинки тапшырмабыз. Кийинки тапшырма бул кыргыз тил тобуна бул жалбырак деген сөздөн канча сөз таба аласыңар? Жанагы ручка карандаш барбы? Ошону табасыңар, бүтүп койгон доктор, олукту чабабыз. Математика тобу. Силерге бир нече мисалдарды берем. Бул мисалдар 19, 12, 17, 16 деген сандар. Менин колумда турган мисалдардын берилиши. Барабардыгында ушул сандар чыгат бекен? Ким канча таба алат? Барыбыз топ менен иштейбиз, макулбу? Ортого коелуп, бул мисалдар менен чачып алып.